Мен айтар элем, Кумтөр Кыргызстандагы бир эле биздин бюджетибизге көп салым кошкон тармак болуп эсептелинет. Насирдин Исановдун өлүмүнө себепкер деп жүрүшөт. Мындайча айтканда, Кумтөр көптөгөн саясатчылардын жана саясий талаш тартыштардын ордосу болуп келген. Ошол убадаларды аткарууга көпчүлүк учурда мүмкүн эмес болуп калат. Бүгүнкү бийлик бүгүн ошол убадасына турду. Өзүнө алгандан кийин бизде эмне зарылчылык пайда болот? Бизде биринчиден техникаларды, экинчиден ошол жерди башкаруучу кадрлардын пайда болуусуна өбөлгө түзөт дейм. Саламатсыздарбы, урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын YouTube каналынын көрөрмандары. Мамлекет үчүн өзгөчө кадам жасалган быйылкы жылда Кумтөр кенинин толук мамлекеттик башкарууга өтүшү жакшы жаңылык болду. Анын күтүлүп жаткан жыйынтыктары кандай болот деген суроолорго жооп алуу үчүн Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Ыргал Кадыралиеваны студияга чакырып отурабыз. Ыргал Карымшаковна, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Мынакей угармандарга айтсаңыз, бул мамлекет үчүн өзгөчө бир жакшы кадам деп бааласак болобу? Себеби өзүңүз билесиз, Жогорку Кеңеште дагы депутаттар кызыл чеке талашка чейин барып, ал тургай өкмөт курамын отставкага кетиргенге дагы себеп болгон темалардын бири ушул Кумтөр болчу да. Эми жаңы кадам боюнча пикириңиз кандай? Кумтөр эгемендүүлүгүбүздү алгандан бери эле Кыргызстандагы эң чоң саясий бир келишимдердин, саясий шантаждардын, бир саясий чечимдердин негизги күчтөрүнүн бири болуп келе жатты буга чейин. Мен айтар элем, Кумтөр Кыргызстандагы бир эле биздин бюджетибизге көп салым кошкон тармак болуп эсептелинет. Ошол эле учурда салым эле кошпостон көп чырдын дагы башы болчу. Көптөгөн саясатчыларыбыз, көптөгөн азыркы кезектеги саясатчыларыбыз деле Кумтөрдүн саясатынын, Кумтөрдүн маселесинин курмандыгы да болуп келген күндөр болду. Тарыхыбыздагы эң негизги күчтүү премьер-министрлердин бири болгон Насирдин Исановдун өлүмүнө себепкер деп жүрүшөт. Мындайча айтканда, Кумтөр көптөгөн саясатчылардын жана саясий талаш тартыштардын ордосу болуп келген. Мен айтар элем, бүгүнкү күндөгү Кумтөрдүн мамлекетибизге өтүшү болгондо дагы тынч жол менен өтүшү. Ошондой эки тараптуу бир келишимдерге юридикалык, экологиялык, финансылык жактан бири-бирибиз менен келишимге бара алышыбыз бул мамлекеттин жеңиши деп ойлойм. Кумтөр мындан кийин мамлекеттин менчиги болот жана мындан кийин тарых үчүн, келечек үчүн биздин Кыргызстандагы кен байлыктардын дагы мамлекет үчүн иштөөсүнө жана мамлекеттин менчигин статусун сактап калуусуна Кумтөрдүн басып өткөн жолу жана тарыхы чоң мисал болот. Албетте, эл арасында азыр аябай көп пикирлер айтылып жатат, оң жана тескери. Бирок алардын арасынан мен айтар элем, Кумтөрдөгү зыяндуулук, Кумтөрдүн буга чейинки мамлекетибиздин социалдык абалына өзүнүн бир оңдоп кете албагандыгынын себеби бул коррупция жана кээ бирки саясатчылардын Кумтөр менен келишип алышы. Кипаризеже, буга чейин деле мына саясатчы кайсы бир кызматка барардын алдында, эл алдында убада берет. Ал убадалар өтө бийик үн менен, өтө бир эмоционалдуу сүйлөөлөр менен, выступлениялар менен берилет. Ишке көзү жеткен үчүн берилет. Бирок ошол убадаларды аткарууга көпчүлүк учурда мүмкүн эмес болуп калат. Мен ойлойм, бүгүнкү бийлик бүгүн ошол убадасына турду. Кумтөрдү ошончолук күчтүү көп жылдан бери келе жаткан компания катары биз Кыргызстанга тынч жол менен ажыратып алуу өтө оор болду. Мен азыр Фейсбуктан көп биздин улуу, кыйын саясатчыларыбыздын пикирлерин мониторинг кылып жатам. Булардын айтышына караганда Кумтөрдү башкача кылып алса болот эле,
же болбосо кандайдыр бир биз утулдук деген маанилерди айтып жатат. Бирок же болбосо көп убакыттан бери эле Кумтөр бизге өттү деп жарыялап кайра кайталап атасыңар депчи. Кипарис эже андай эмес деп ойлойм. Эмнеге? Себеби Кумтөрдүн биз буга чейин бизге өткөрүп алдык дегенибиз менен тескери тараптын дагы, ал компания тараптын дагы эл аралык сотко кайрылуусу же башка бир претензияларын койгон болчу. Ошол нерселерден аларды дагы кайтарып, ошол эле учурда мен кагаздан дагы карадым. Ошол эле учурда биздин мамлекеттин эсебине дагы $50 миллион деп атабыз. Кайсыл бир жерде дагы $323 миллион ақш долларын деп атабыз. Ушул нерселерди Кыргызстандын эсебине которгузуп алуу менен келишимге баруу менин оюмча биздин мамлекет үчүн утуш жана ар бир кыргызстандык Кумтөр мындан кийин биздин менчигибиз деп сезүүсүнө чоң өбөлгө болот. Бул жакшы кадамдардын бири дегенибиз менен экологиялык жактан алганда кепилдиктер кандай болот деген суроолор дагы жаралып жатат да. Буга көбүн эсе эксперттер токтолуп өзүнүн пикирин айтып атышат. Эми ар бир иштетилип келген гендин сөзсүз түрдө зыяндуу калдыктары чыгат. Алар жагынан кандай кадамдарга барышыбыз керек? Сиздин пикириңиз болдубу бул жаатта? Экологдор бул боюнча көп жылдан бери коңгуроо чалып келатат. Ошол эле СССР маалында дагы бул Кумтөр кенин ачуу боюнча алгачкы пландар берилген учурда дагы бул жөнүндө парламентте чоң талкуу болгон билесиз. Ошондо дагы керек болсо ача элек туруп экологиялык зыяндуулук канчалык деңгээлде болору тууралуу прогноз болгон. Бул бир эле Кыргызстанга эмес, жалпы СНГ мамлекеттерине экологиялык чоң зыян болушу мүмкүн деп. Бирок ошого карабай биздин жетекчилерибиз 90-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол Кумтөрдү ачууга, көптөгөн бир зыяндуулуктардын келүүсүнө, мөңгүлөрдүн эрүүсүнө, Кумтөрдүн калдыктарынын кайра эле ошол жерге утилизация болбостон кайра эле жер алдына көмүлүп кетүүсүнө шарт түзүп келинди да. Шарт түзүп келинди. Эгерде биз бүгүн Кумтөрдү өзүбүзгө өткөрүп албасак, бул нерсе улана бермек. Менин жеке көз карашым ошондой. Ошон үчүн мен ойлойм, мындан кийин Кумтөрдө ошондой кемчиликтер болсо, ошондой жоопкерчиликсиз иштер болсо, мындан кийинки жоопкерчилер жооп берет. Биринчиден. Экинчиден, Кумтөрдүн бизге өтүүсүнө дагы бир мен үмүт кылган нерсе, мен ойлойм, мындан кийин Кумтөрдү башкарууну жана иштетүүнү Кыргыз мамлекети өзүнө алат. Өзүнө алгандан кийин бизде эмне зарылчылык пайда болот? Бизде биринчиден техникаларды, экинчиден ошол жерди башкаруучу кадрлардын пайда болуусуна өбөлгө түзөт дейм, деп ойлойм. Мисалы үчүн биз деле балдарыбызга, азыркы муун балдарыбызга Кумтөрдүн кен казуунун, баалуу таштардын зарылдыгын уже көргөзө баштадык. Дүйнөлүк рыноктогу алтындын баасын билип баштадык, мына быйылкы практикаланбадыбы. Анын сыңарындай мен ойлойм, кандай болгондо дагы эгемендүү мамлекет болгонубуздан кийин мамлекетибиздин территориясындагы 1 квадрат метрге дагы кен болобу, жөнөкөй жер болобу өзүбүздүн ийгилик кылганыбыз биздин эгемендүүлүгүбүздүн эң биринчи белгиси. Мынакей ушул ген иштетүү, кадр маселесине токтолуп атасыз. Ошонун ичинде биздин ген иштетилип жаткан жагдайларга депутаттар көбүнчө кыдырууларды жасашат. Ошондо сиздин барып көргөн жайларыңыз болдубу? Болсо, ошол жердеги иштеп жаткандардын түйшүгүн кандай деп бааладыңыз? Кипарис эже, мен жогорку кеңеште депутат болуп турганыбызда 5-сазывда биздин СДПК фракциясы могул Чүй облусунун территориясындагы Орловкадагы алтын кенге бардык. Албетте мен көптөгөн кен байлыктарыбыз боюнча көптөгөн кызыгууларды жүргүзчүмүн. Бирок ошол эле убакта алтын кендеги кен казууга мен барып өз көзүм менен күбө болдум. Биз көптөгөн мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон, биз талкууларды өткөрдүк ошол жерде. Бирок мен жеке өзүм шахтадагы жана кен казып жаткандар менен кошо эч кимге айтпай жогорку кеңештен операторун ээрчитип ошо шахтага кирдим.
киргенде алардын иштөө шарттары менен өз көзүм менен таанышкым келди. Ал жерде кен казып атканда белгилүү бир газ бөлүнүп чыгып турат экен. Коопсуздук маселелери ошол эле учурда биздин кадрлар, биздин Кыргызстандагы жарандарыбыз эң төмөнкү кара жумушта иштейт экенине мен күбө болдум. Алардын ден соолугун коргоочу атайын бир тамак аштар берилиш керек экен. Ошолордун жетишсиз болуп аткандыгы жана айлык акы берүү маселесинде чет мамлекеттик инвесторлор менен Кыргызстандагы кадрлардын жумушту бөлүштүрүү жана айлык акыны бөлүштүрүүдө эки башка баа менен өлчөмдөрү мени аябай өкүндүргөн жана бул маселени мен көтөрүп чыкканмын. Мен оюмча биз фракцияда да кийин парламентте да карадык бул маселени. Айтайын дегеним, биздин кадрлар, биздин уул кыздарыбыз жөнөкөй эле барып эң түбүнө түшүп бир кара жумушун кыла турган эмес, чоң бир кадрларды өстүрүүгө мамлекет көңүл бөлүш керек экенин билдик. Жана мен ойлойм, Кумтөр болобу жана башка кен казуу болобу биздин мамлекеттеги, биздин өзүбүздүн жарандарыбыз мындан кийин жетекчилик жумушка келе турган болсо бир ийгиликтерди жаратат деп. Бирок ошол эле учурда мен айтарым, мындан кийин биз кайсыл кен болбойлу коррупцияга, же болбосо башка бир мыйзамсыз иштерге жол бербешибиз керек. Эгерде ким жол берсе, мамлекеттик деңгээлде мыйзамдык чара көрүлөт деп ойлойм. Мынакей ушул сиз айтып атасыз, кара жумуштарда болобу, жалпы эле ушул кенде иштеп аткан адистердин саламаттыгы боюнча. Мисалы биздин негизги темабыз Кумтөр болуп аткандан кийин сиз социалдык саясат боюнча комитетинде өкүл болуп иштедиңиз 5-чакырылышта. Ошол кезде жалпы эле ошол кенде иштеген өкүлдөрдөн же болбосо ошол аймакта отурукташкан элден саламаттык маселеси боюнча бир суроо жагдайлар канчалык деңгээлде келип түштү? Аябай көп болчу. Азыр деле бул нерсе уланып келатат. Мисалы үчүн Кумтөрдөгү коопсуздук чаралары, жолдорунун туура же туура эмес салынгандыгы, жарандарыбыздын жоголуп кетүү, ошол баягы кырсык алдында калуусу, ал жердеги иштеген жарандардын эмгек акылары же болбосо эмгектик өргүүлөрүнүн каралуусу боюнча албетте биздин социалдык саясат комитети милдеттүү болчу. Биздин экотехинспекция менен тыгыз иштеп, ошолорго бир тапшырмаларды бергенге аракеттенчүбүз. Бирок канткенде дагы мындан кийин мен ойлойм, ушул маселелерди биздин жарандарыбыз ээн эркин айтып чыга алат деп. Эмнеге? Ошол биз кенге барганда дагы биздин жарандар мени четке тартып, ушундай биздин көйгөйлөрүбүз бар, силер жөн эле мынтип көрүп кетип калбастан уксаңар жакшы болот эле деп, мени гана четке чакырууга мүмкүнчүлүгү болду да, ошол жарандардын. Ошондо мен чекеге чыгып алып сүйлөшүп баштадым. Албетте жетекчилик тараптан, ошол жердин иштеткен жетекчилик тараптан мындай оңтойсуз көз караштар болгон, бирок ошого карабай алардын маселесин укканыбызда алардын бизге айтып чыгууга, арызданууга акысы жок экен. Алардын көпчүлүгү мен парламентте айтып чыккандан кийин мага чалып алышып, мени жумуштан алып салды, мага куугунтук болуп атат, бизди урушуу болду деген сөздөрдү айтканда, бул эмнени түшүндүрөт? Биз өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн жерибизде туруп алып, кайсыл бир инвесторго же болбосо кайсыл бир чет мамлекеттин жетекчисинин алдында иштебестен, мен ойлойм, эгерде бардык кендер биздин менчигибиз, Кумтөр биздин менчигибиз болсо, мындан кийин жанагы тааныштарын гана алат экен, кайсыл бир айлык акысы мындай болот экен деген нерселер болбостон, жаңы кадрларды өстүрөбүз, жаңы геологторду, жаңы тоо кен казуу боюнча специалисттерди өстүрүшүбүз керек деп ойлойм. Ошондо Кумтөр дайым ачык болуш керек. Бул элдин байлыгы, бул бир эле жетекчилердин же болбосо бир эле кайсыл бир региондон эмес, бул жалпы биздин байлыгыбыз экенин жана элдин социалдык абалында ушул кендерибиздин иштеп жаткандыгын элибиз сезиш керек. Ар бир жараныбыз социалдык коргоого биздин кен байлыктарыбыздын негизин жетишиш керек. Мынакей Ыргал Кырымшакында сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, ушул адамдардын саламаттыгына кен казуу ишинде кедергилүү жагдайлар жаралбаш үчүн азыр эмненин заманы, санариптик башкаруунун заманы болуп аткандыктан техникалык роботтордун дагы мындай чоң иштерге тартылышы алдыдагы биздин максат болуш керек. Буга дагы алыс эмес убакыттар болуп калса
жакшы болмок элдин саламаттыгы үчүн. Ал эми ушул негизги тема кумтөргө байланыштуу болгондуктан деги эле ген иштетүү тармагына тиешелүү көз караштары менен бөлүшүүсүн өтүнүп, студияга чакырган мейманыбыз Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Ыргал Кадыралиева болду. Саламатта калыңыздар, сизге дагы бир жолу ыраазычылык.